ушундай суроо ар бир өңөрдүн оюңарда турат. Ар бир өңөрдүн. Любой топту сурабайын. Афганист болобу, дагы башка жактан келдиби, айылдан келдиби, бир эле суроо ар бир өңөрдө. Бизге мүмкүнчүлүк бергиле, бизге курал жарак бергиле, биз өзүбүздүн жерибизди коргойбуз деген. Бул ой туура. Буну биз дагы туура деп көрүп атабыз. Бирок азыркы ситуацияда, азыркы сүйлөшүү жолубузду курчутуп албаш үчүн пока бир күн, 2 күн тынчтанып туралы. Азыр мисалы, силерге оружияны таркатып берсек, курал жаракты, ситуация сразу обострение болот. Обострениени силер каалайсыңарбы же жокпу? Жок. Каалабайсыңар. Бала чакаңар, эже, апаңар, сиңдиңер көрүп атасыңар кандай акыбалда турат. Эч кимиңер каалабасыңар, значит, могу суроону пока токтотуп тургула. 1 күн, 2 күн. 1 күн, 2 күнүн ичинде контролду колубуздан чыгарбайлы. Зорго сүйлөштүрүп, азыркы ситуацияга биз алып келдик. Мына өзүңөр угуп атасыңар. Бир дагы даңгылдаган жок, бир дагы атышуу болгон жок, бир дагы крупный масштабный бир боевой действие болгон жок. Силерге азыр курал жаракты таркатсак, башка топко курал жаракты таркатсак, силер неконтролируемый масса болуп кетесиңер. Силерди биз реттеп бир жакка айда албайбыз. Өзүңүз айтмакчы, башка жакка кетесиздер. Булар башка жакка кетип, резко кырдаал учап кетет. Аны эч кимибиз каалабайбыз. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. 1-2 күн бизге убакытты бериңиздер. Могу ситуацияны кичине азмаздан парды азайтып түшүрөлү. Хутты ошондой эле кырдаал аркы тарапта болуп атат. Если алар дагы парын түшүрбөсө, эл бир кагышканда буну 100 жылда да биз токтото албайбыз. Каалайсыңарбы же каалабайсыңарбы? Курал жаракты алыш. Айткыла, каалайсыңарбы жокпу? Туура. 1 күн, 2 күн туруп тургуланда сураныш. Бир мынау парды азайталы.